жана инновацияларды өнүктүрүү программасы Улуу Британиянын өкмөтүнүн UKAID тарабынан каржыланып, DIA менен Кыргызстанда жана Тажикстанда ишке ашырылат да. Андан кийин эми бул эмне деген долбоор? Эң биринчи биз ошо Бишкекте биз өзүбүздүн офисибизди ачканбыз. Андан кийин Ошто, анан Каракол негизи Нарын областын Эски көл областын камтыйт. Биз негизи Пик Каракол кандай кызматтарды биз сунуштайбыз да? Биз ишкерлерге акселерация программаларды, андан тышкары инкубациондук программаларды сунуштайбыз. Анан кийин бизде ишкер кеңешчилер, бизнес устаттар бар. Андан тышкары бүгүнкүдөй эле вебинар окутууларды өткөзөбүз. Андан кийин андан тышкары биз Караколдо гана эмес, эл аралык таанышуулар, байланыштар дагы бар. Анткени биздин бүтүрүүчүлөр ошо инвесторлор менен тыгыз иштеп, алар менен бири-бирин кызматташтыгын өркүндөтөбүз да. Андан кийин биз негизи пандемия учурунда онлайн окутууларды өткөздүк. Азыр болсо гибрид формасында өткөзүп жатабыз. Кандайдыр бир топиктерди биз офлайн өткөзөбүз, бирок башка бир топиктерди онлайн өткөзөбүз. Андан кийин мен айтып кеткендей, инвесторлор, демөөрчүлөрдүн тармактары боюнча иштейбиз, база данных бар бизде, алар менен дагы тыгыз иштейбиз. Мен айтып кеткендей, иш-чаралар Каракол эмес, Кыргызстандан тышкары дагы биз дүйнөлүк, мисалы алганда ишкерликтин дүйнөлүк чемпионатына 2020-жылы ошо Кыргызстанга биринчи киргизип бергенбиз. Мындан мурда мисалы 19-жылы, андан мурда дагы андай ишкерликтин дүйнөлүк чемпионаты Кыргызстанда жок болчу. Ошо биз 20-жылы ошо чемпионатты өткөздүк. Андан тышкары биздин программаларыбыз ар кандай да, мисалы Техстар башка мероприятияларды дагы мисалы өткөздүк предприниматель менен. Андан кийин вебинарлар, бүгүнкүдөй вебинарлар биздин ар кандай тармактарда, мисалы кафелерби же ресторандарбы же болбосо кандайдыр бир продукцияны иштеп чыгуу процессинде иштесеңер, ошо жөнүндө дагы вебинарларды өткөздүк. Андан тышкары туруктуу кандай жолдору бар, ошо кандай инструментарийлер бар туруктуу иштөө үчүн, ошондой вебинарларды өткөзөбүз. Андан кийин Пик Каракол, мен айткандай 3 офисибиз болсо, ошо 3 офисибиз, Пик офистер ар кандай программаларды өткөзөт да. Мисалы биздин Пик Каракол эң биринчи программасы бизнес рост деп аталган болчу, орус тилинде өткөзгөнбүз. Андан кийин экинчи программа жаш ишкер деп, жалаң 18-тен 28-ге чейин жаш бизнесмендерди, ишкерлер менен иштедик. Андан кийин азыр бизнес айым программасы өтүп жатат. Бул ошо 7 жумалык преакселерациялык программа да. Андан кийин андан тышкары биздин бүтүрүүчүлөргө насаатчылар, ментор деп коет, ошо менторлор дагы бүтүрүүчүлөр менен дагы тыгыз иштейт. Биздин Пик Каракол командасы 2 эле азыр киши иштейбиз. Андан кийин ассистентти азыр жарыялап, ошо азыр ассистент издеп атабыз Пик Караколго. Кудай буюрса, жакынкы арада биз ошо ассистентти алабыз. Ошондо командабыз 3 киши иштейбиз. Бул кыскача Пик Каракол боюнча жана биздин долбоор боюнча маалымат берип кеттим. Анан мен айтып кетсем, астыда бул Zoom'дун функциянын экрандын астына карасаңар, микрофон бар, андан кийин видео бар. Анан орто жактарда чат бар, функция чаты бар.
аякта эгерде сиздерде эме суроолор болсо, аны жазуу түрүндө чатка жазсаңыздар болот. Же болбосо вебинарды бүткөндөн кийин сиз микрофонду жандырып сурооңорду сурасаңыздар болот. Ошо бүгүн анда мен Гүлжан айым, Мураталиева Гүлжан Молдокадыровнага сөз берсем, бул айым негизи ОСО Медикана, анан Беман Групп деген диагностикалык лабораториянын жетекчиси, генеральный директору. Бул киши негизи Турцияда иштеп кеткен, турецкий көп нерселерди, тажрыйбаларын айтып кетет болуш керек. Ошол эгерде сиздерде суроо болсо, анда кийин микрофонду жандырып суроо берсеңиз болот, же болбосо ошо чатка жазсаңыздар болот да. Анан менде бир сураныч, сиз эгерде бул Zoom'га аты жөнүңүздү туура эмес жазылса, мисалы биякта көрүп атам iPhone деген, мисалы атыңар жок болсо, ошо iPhone'ду өзүңүздүн атыңызды жазып койсоңор ошонун ордуна. Эгерде аны жазбай калатсаңар, анда чатка жазып ийсеңер, биз биякта сиздин атыңызды, жөнүңүздү кайра бияка жазып коебуз да. Ошо анда бизнестеги айымдар, негизи биз айымдар кандай үйдө дагы көп жумушубуз бар, андан дагы тышкары иштейбиз. Кээ бир айымдар да бизнести дагы алып барат. Ошо эми Гүлжан айымда көп тажрыйба болуш керек. Ошо кантип ошо өзүбүздү, үйүбүздү дагы карап, бала бакырабызды дагы карап, андан кийин бизнести дагы кандай бутуна тургузуу инструментарийлер бар. Ошону Гүлжан айым өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп кетсе, анда сизге Гүлжан айым сөз берсем. Саламатсыздарбы? Угулуп ататпы бардыгына? Угулуп атат. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү конференциянын катышуучулары. Ыйык ороз айында эфирде көрүшүп жатабыз. Кармаган орозоңор кабыл болсун. Мени ошо ПИК ассоциация чакырган экинчи жолу болуп атат. Аябай ыраазычылык билдирем. Мен үчүн дагы бул тажрыйба, опыт. Мен үчүн дагы ошо аялдар менен бөлүнүп, аялдарга, ишкер аялдарга айтып кетсем дагы, мен үчүн дагы аябай чоң ыраазычылык, мен үчүн дагы чоң опыт. Эми слайдтан суроолор болгондо, мен слайд бүткөндөн кийин суроолорду сурасаңар болот. Азыр мен демонстрацияга өтөйүн. Азыр секунду. Башынан түбөй алды го. Азыр демонстрациябыз мынакей баарына көрүнүп атат го. Мен өзүм жөнүндө кыска маалымат айтып кетсем, менин атым Мураталиева Гүлжан Молдокадыровна. 1986 жылы төрөлгөм, Бишкек шаарында. Что-то регулировать этпей атат да. Бир жолу басып алсаңыз мониторго. Кандай? Мышка менен бир жолу басып көрсөңүз картинканы. Ооба. Бишкек 2005 жылы Бишкек шаарында 24 гимназия мектебини бүтүрдүм. Ошол эле жылы Сейтек улуттук борборунун жаш кыял үлгүлүү бий ансамблинин хореограф дипломун алдым. 2010 жылы Ататюрк Ала-Тоо эл аралык университетинин менеджмент бөлүмүн бүтүрүүчүсүмүн. 2014-тө Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын государство частное партнерство магистратурасыны бүтүрүүчүсүмүн.
Азыркы мезгилде талабына байланыштуу биздин өлкөбүзгө өтө зарыл болгон медицина тармагына өз салымымды кошуп келем. Сиздерге билгилүү болгондой, Медикана плюс, Медикана бул биздин брендтерибиз диагностикалык заманбап лабораториясынын ийгиликтүү жетектеп келе жатам. 2012-де баштадым, 10 жылдан ашып калды. Бул компаниянын 2011 жылы бизнес проект жазып, Ататүрк Алото окутуучуларына, Туркия улуттук банкына, Халк банк деген Туркияда болгон банкында стажировка өткөм. Ошолор менен жакшы катнаштарыбыз болгон үчүн аларга дагы сунгам. Ошол мезгилде мен иштеп жаткан КДМ консалтинг, раскрутка торговых центров деп коет по всему миру, бүтүн өлкөдө. Ошолорго да сундум. Ошолордун жетекчилерине, Кыргызстан дарыгерлерине жана жакындарыма сунуштайм. Ошо бизнес планды даярдап, жыйынтык жасап чоң ишкерликке аттандым. Баса белгилеп кетсем, ошол мезгилде улуттук онкология борборунун Накен Касиевич ошо 2011-2012-де жетектеп турду эле. Накен Касиев чоң колдоо көргөздү. Онкологияда аксап жаткан лаборатория дар таныктоо тармагына чоң салым кошорумду белгиледи. Бирок шарттуу түрдө жогорку деңгээлде аппараттарды жана реагенттерди, дүйнө заманбапты каратуу реагенттерди жана аппараттарды эл аралык стандарт менен иштешими талап кылды. Бир эшик жабылса, экинчи эшик жабылат деп сөзсүз айтылат. Аламдын сырлары ар дайым так жана туура иштейт. Себеби эшик жабылса, экинчи эшик сөзсүз ачылат деген макал бар го. Эмнеге мен муну айтып жатам? 2012 жылы апрельский революциядан кийин болуп, мен иштен ишсиз калам. Биздин фирмабызды жаап коет 2010 жылынан кийин. Ошол мезгилде университетти айыктап диплом алгам. Кыргызстанда мага иш жок болуп калып, Туркияга кетүүгө туура келген. Туркияда иштеп көп нерсе үйрөнүп, тажрыйба, опыт алып, Кыргызстанда келгим келди. Мен Турцияда ушундай сервис, стажировка өтүп, чоң клиникаларда, чоң медициналык иштерде иштеп, ошолордун сервисин, ошолордун бүт нерселерин көрүп олтуруп, Кыргызстанда ушундай нерсе ачсам экен, Кыргызстанга ушуну сунсам экен, көргөзсөм экен деп аябай мондай мотивация алдым да. Бирок кайсыгы тармакта билбедим, медицинабы же бул торговый центрбы же кайсыгы эмеден алсам болот деп аябай ойлондум. Мен 3 сферада иштедим Турцияда. Ошолордун алып банковский системада да иштедим. Анан кайсы жакты өнүктүрсөм болот Кыргызстанда деп аябай Кыргызстанга аябай келгим келди. Биздин суубуз, биздин этибиз, биздин кишилерибиз, биздин жерибизди өнүктүргүм келди аябай. Ошого мага чоң мотивация болду да. Анан бирок кайсыгы тармакта өнүктүрүүнү издедим. Ошого катуу ойлонуп, күнүгө ойлонот элем, апама чалат элем. Апа, Кыргызстанда эмне кылса болот, мындай аябай өнүктүргүм келет ошо сфераны деп. Иш визасыны жасаганга 3 ай керек экен кыргызстандыктарына, ошо 2011 жылы. Анан мени Кыргызстанга жөнөтөт элчиликке, 3 ай күтөсүң визаны деп. Мен ошондо онлайн, анда интернет аябай кымбат эле, интернет кафелер болчу, ошолорго барып перевод кылып, сайттарды разработка кылып, ошолорду перевод кылып, мен фирмама жөнөтөт элем. Анан мен эжем туристический агентство ачат. Гүлжан, мага жардам бер, 3 ай ошо Кыргызстанда болосуң,
3 айдын ичинде ошо мага туристический агентствоны кичине көтөргөнгө жардам бер депчи, потому что мен переводторду түнү кылат элем, интернет түнү арзан болчу, отуруп переводторду кылат элем, күндүзү бош экенсиң деп мени эжем ошо компаниясына чакырат. Анан кийин ошо туристический агентствоны мындай изучать этип карап баштаганда эжем айтып калат: медицинский туризмди сен билесиң го, Турцияда стажировка өттүң, Турцияда Медипол Мега, Медикана деген сайттер бар. Ошолордо сен СНГде келген пациенттерге жардам берип аттың, маалыматың бар. Ошондой бир Медикана, ошондой бир медицинский туризм ачайлы деди. Анан мен айттым, мен эми буну эметиш керек, караш керек деп, күнүгө биздин чоң ооруканалар барго, күнүгө ошолорго барып врачтар менен сүйлөшөм. Биздин мамлекеттик ооруканаларга, биздин менчик ооруканаларга барып туруп, күнүгө эмени алам, маалымат алам. Кандай дейсиңер, медицинский туризм болотпу, болбойтпу, кандай азыр прогноз, биздин медицина башка, конечно, Туркияга, башка Германияга карата көп аппараттарыбыз жок. Ошого кандай болот деп. Анан жыйынтык кылганда чет өлкөгө барып дарылаганга жалпы 5% барат экен. 5% Кыргызстанда ошо эмеге чет өлкөгө барып туруп дарыланат экен. Эмнегеде аябай кымбат. Эмелери, стоимосттары аябай кымбат. Ошого 5%. А мен ошондо 95% калып калат. Анан мен айттым, жок, мага 5% бул аз дедим. Кымбат экен аябай дедим. Баары бара албайт экен чет өлкөгө дедим. Ошого башка нерсе издейли. Кыргызстанда дагы эмне? Анан мен ошо изучать этип баштаганда ошо медицина тармагына аябай кызыктым. Ошондо мага ошо Накен Касиевич онкология келгенде бизде ошо дарт аныктоо лабораториябыз, дарт аныктообуз аппараттар эски, ошо сен мировой марка менен алып келсең, лаборанттарды окутсаң чет өлкөгө, ошо кылсаң, сага разрешение бергенге жардам беребиз деп калды. Ошентип анан мен 2012-де онкологияда эл аралык стандарттар менен лаборатория, дарт аныктоо лабораториясын ачабыз. Адашуулар жана тоскоолдуктар. Ар бир иште жаңылалар жана тоскоолдуктар болот экен. Жаш болгонумдан жана доктор болбогонумдан мен өзүм, менин айтканым, мен экономист, менеджмент тарабынан бүтүрдүм. Өзүм доктор болбогондон мага эң башында аппараттар сатпайт эле фирмалар. Мен келет элем фирмаларга, мен аппарат карап аттым эле, лаборатория. Мага эң жакшы аппарат керек дегенде ошо сатпайт эле мага. Анан мен бүт Кыргызстанда дистрибьютор, официальный дистрибьютор болгон фирмаларды листке жазып алат элем. Күнүгө ошолорго барат элем, мен аппарат алат элем, биохимический, клинический, иммуноферментный деп баарын түшүндүрсөм, мен жаш, өзүмдү аябай жаш көрүнөм. Анан ой деп мындай көңүл бурбайт эле. Анан уже ыйлagым келип, не кыларын билбей, эң последний болгон списокто ошо Хуман Талайбайке келип мага, Талайбайке мага аябай аппаратура керек, эң жакшы деп. Аныкы как раз немецкий аппараттар болот. Германиянын аппараттары болот. Ошолорду анан мага сунуштайт. Ушундай аппараттарды алсаң болот деп. Анан мен изучать этсем, бул эң жакшы аппараттар ошо моментте 2012-жылы. Интернет
Үзүлүп калды го дейм. Азыр 1 мүнөт. Угулбай калды, катып калды. Ушу интернет жакшы болбойт атабыз. Ооба, азыр интернеттен өчүп калды го, азыр 1 мүнөт. Так, азыр кайра кирет. Гүлжан айым 1 мүнөт. Ооба, азыр Гүлжан айым дагы азыр Бишкектен Ошко учуп барган. Анан ошодо дагы интернеттин проблемасы чыгып атат го дейм. Мен биякта көрүп атам, көбүнчө жарты катышуучулар бул ошо бизнес айым программанын катышуучулары экен. Мен анда Гүлжан айым киргиче дагы айтып коеюн. Сиздерге менин коллегам Аман дагы имейл жөнөтөт. Анда ошо вебинарды баалап кетсеңиздер, бүгүн ошо почтаңызга келет кат, ошо бааласаңыздар болот. Андан кийин видеозапись 2-3 күндөн кийин даяр болот. Ал видеозаписти дагы эгерде сиз башка өзүңөрдүн коллегаларыңарга же болбосо башка адамдарга дагы жөнөтсөңүздөр болот. Так, Гүлжан айым. Интернет өчүп калды го. Анда кайра демонстрация экранын алып койсоңуздар. Ооба. Сиз эметип коесузбу, разрешать этип? Хорошо, азыр 1 мүнөт. Кокос бердим. Так. Ошондой тоскоолдуктар жетекчи болгонго сен дайыма болгондо кийин каржылык сабаттуулуктун билим алыш керек экен. Мен ошо жаш болуп, медицинаны билбей, өзүм доктор болбой, конечно, эң башында кыйынчылыктарды көрдүм да. Мен ойлогом да, мына азыр бизнести запускать этесиң, болду. Ошо дальше иштеп кете берет деп ойлогом да. Эң кыйын нерселер уже запускать эткенде болот экен да. Ошондо кассада, эң биринчи кассада отуруш керек экен. Кассада отуруп, сен ойлойсуң да, мен жаш болчумун да. Сен директорсуң, сен ушунун баарын создавать эттиң, кассага антип отурасың деп. Ошондой да эмелер болду, адашуулар болду. Өзүмдү обучать этпедим, медицинал. Мен доктор болбосом, мен медицинаны изучать этиш керекмин. Медицина аябай чоң. Эмнеге азыр 12 жыл кылып койду, обученияны. Аябай чоң. Меники лаборатория, дарт аныктоо бул эң фундамент, медицинанын эң фундаменти. Ошону изучать этиш керек эле да. Анан мен ошо бат-бат ачып эле, ошентип анан кийин ошо көп тоскоолдуктар, адашуулар болду да менде. Анан, конечно, ошо выводтан кийин меники уже банкрот боло баштады да. 99% банкрот боло баштады. Зарплатаны төлөй албайсың, аренданы төлөй албайсың, реагенттерди ала албайсың, реагенттер жок, анализ жасалбайт. Ошентип, бирок 1% мүмкүнчүлүк болду. Бирок 1%, 1% мүмкүнчүлүк бар болчу, ошону кармап калдым. 1% болсо дагы мен ошону кармап калам деп өзүмө айттым. 99 болсо дагы 1% менин үчүн бул мотивация деп туруп, мен семинарларга катышып баштадым. Пик берип аткан силерге тренингтерге окшош нерселерге катышып баштадым.
бизнес темалары байланыштуу окууларды окуп баштадым. Жана жеке өзүмө көп көңүл бурдум. Дүйнөлүк бизнесмендердин сырларын билдим. Ар бир ишкерлердин ачкычы 80% психология, 20% эмгек жана техника. Тура так максат. Тура максат. Не калагың келет? Кайсыгы заманда бул бизнестен не алгың келет деп мен визуализация. Алдагы аябай мага жардам берди визуализация. Мен банкрот болуп атсам, визуализация кылат элем. Чоң онкологияга чоң международный конференция кылам. Бүт өлкөлөрдөн келип профессорлор биздин Кыргызстандык онкология борборуна, докторлоруна конференция берет деп, а меники банкрот болот. Бирок аябай визуализация кылдым. Жок, меники ушундай болот, Кудай жардам бер депчи. Анан ошого конференция болгондо менин жанымда помощницам айтат: Гүлжан Молдокадыровна, сиз ушуну айтып аттыңыз го, ушундай болот. Сиздин визуализацияңыз эме иштейт турбайбы? Визуализация иштейт турбайбы депчи. Ошондо 200 онколог келип, Турциядан, Москвадан, Казакстандан профессорлор келип, Кыргызстанда онкология үчүн эң чоң конференция ошо биздин медикана өткөргөн конференциябыз болду. Андан кийин ушул сырларды билип колдонгондон кийин мага көп кыйын нерселер жеңил келди. Керектүү адамдар жолуга баштады. Жана керектүү келишимдерди түзө баштадым. Так, экинчи слайд. Экинчи слайд. Мына монуларды айтып кетейин. Булар мага аябай жардам берди. Мондай макалдар, ушундай высказыванияларчы. Максатыңды эмес, планыңды өзгөрт. Менин максатым Кыргызстанда эң мыкты Орто Азияда дарт аныктоо лабораториясы болмок жана кыргыз элиме сапаттуу кызмат кылмак. Сенин максатың ишке ашпаса да, көзүң кетпей турса да, максатыңды өзгөртпө. Ишке ашырууга иш планыңды өзгөрт. Ушуларды окуп, конечно, сомнениялар болот, эмне туура эмес кылдым, эмнеге мен банкрот болуп атам деп кыйналганда, ушуларды окугандан кийин менин максатым Кыргызстанда, Орто Азияда эң мыкты лаборатория болмок, эң мыкты дарык аныктоо болмок. Мен планымды өзгөртөйүн деп ушул мондай высказываниялар, ушундай макалдар аябай жардам берди да. Тайм менеджмент. Мына тайм менеджмент, убакытты туура пайдалануу. Биринчи орунга койдум. Ар күнүмдү, ар бир саатымды бизнеске байланыштуу пайдаландым. Ошол мезгилде өзүмдүн кесиптештериме билген билимин менен бөлүшө баштадым. Очень важно да, ошо аябай көңүл буруш керек. Сен билген маалымат, сен билген ошо знанияларды сенин иштеген, сени менен чогуу команда болгондорго айтып, алар менен сүйлөшүп туруш керек да. Ошолорго мен айтып баштадым, мен ушундай кылгым келет, ушундай болот, ушуну мындай пландарды коюп, анан даже, например, мен водитель алдым. Водитель эмнеге алдым? Өзүм деле машина айдалат элем да. Жок, водитель барып машинаны айдагыча жумуш, телефондо жумуш же эмени договорлорду окуп, зато келгиче бир жумушун бүтүп калат. То есть это очень время эметип, сага времяңды сактап калат да, заманыңдычы. Ошолорду аябай эметтим да, мындай. Каждый секунда, каждый минуты, каждый саат туура пайдаланган. Баланы эмизип атканда Instagram, Facebook эмес, ошо договорлорду үйгө алып келип алып туруп, эмизип атканда балаңды бир договорду окуп бүт да. Договорлорду аябай окуш керек. Внимательно, каждый запятая точкага чейинчи. Тамак жасап атканда жанакы тренингтерди телефонунда угасың, наушникти кийип алыпчы. Вот, ошолорду дагы мен эмелерди, семинар, тренингтерди окуп баштадым да.
албетте мен өзүм жалгыз тренингтерге барбадым. Менин өзүм ишкерлериме ошондой оратор тренингтерге, ушундай пик жасап аткан ошондой конференцияларга жөнөтүп баштадым. Өзүм да барып аттым, аларды да жөнөтүп аттым. Дагы вот закон Паретто, закон Паркинсона деп жазып атам. Может уккансыңар, может колдонуп атасыңар, билбейм, мага аябай жардам берди. Закон Паретто бул закон Паретто 80-ге 20 деп коет. 20% эң негизги иштерди иреттеп алуу жана ошол иштердин үстүндө талыкпай иштөө. Ошондо 80% киреше болот. Ошону аябай изучать этип, аябай окуп, ошону колдонуп баштадым. Ал эми Паркинсона, закон Паркинсона, ушул иштерге так убакыт коюу жана ушул койгон убакытка аткаруу керек. Сен эң сага керектүү ошо иштерин пландарыңды жазасың, жанына канча убакытта бүтүш керек бул. Анан чөзбөйсүң, 3 айдан 6 айга чейин коесуңар обязательно, потому что башыңар оны кыла берип, башыңар эметип кетет да, бул кыска заман коюш керек. Ошону анан ошо убакытка бүтүрүш керек. Ошону закон Паретто, закон Паркинсона колдонуп баштадым, аябай жакшы иштейт. Ошону күнүгө колдонуп баштасаңар, жумушуңар батыраак бүтөт да, анан максатыңарга бат жетесиңер. Өздүк дисциплина. Мен күнүгө эртең менен туруп атканда Кудайга аябай ыраазычылык айтат элем. Рахмат, ушу күн келип барып жумуштарымды бүтүрөм. Рахмат, ушу күндүк күнгө рахмат айтасың эртең мененчи. Ушинтип сен мага жумуш берип, эртең менен жумушка баратам, рахмат. Ыраазычылык билдириш керек экен да эртең менен баштапчы. Ушу дисциплинада эртең менен ошо менен баштасаң позитивдүү жана ыраазычылык менен бүтүн клеткаң менен ыраазычылык, ошо күнүмдүк ушу берип аткан күнүңгө ыраазычылык, ушу күндө кишилер менен жолугам, ушу күндө кандай жаман да кишилер болот, жакшы да кишилер, пайдалуу кишилер болот. Ушу бүт кишилер менен жолукканыма, опыт алганыма ошого ыраазычылык билдирем деп, ошентип эртең менен жумушуңузду баштасаңар, да күнүңөр да сонун өтөт да. Конечно, күйөөңөргө дагы, аялыңарга дагы, ким болсо апаңарга дагы, балдарыңарга дагы ыраазычылык билдирип, ошолор бизге мотивация берет да. Анан блокнот. Обязательно блокнот. Менде мындай 2 блокнот бар. Блокнот жок, эртең менен баштабайт элем. Бүт пландар менен жазат элем. Анан бүт күчүмдү ушугу планды бүтүргөнгө аракет кылат элем. Ой, эртең кылам, эртең эле болот да. Ой, ушуну эртең бүтүрсөм дагы эчтеке болбойт. Дагы время барго, убакыт барго деп айтпаш керек да. Максимально бүгүн бүтүргөн, сен бүгүнкү план жазганың, мына мен розовый эме кылып алгам, мындай настроение поднимать этсин депчи. Биздин дагы өзүбүздүн брендибиз, логотипибиз розовый цвет да. Анан мындай настроение поднимать этсин деп, мен ошо блокнотко жаза турганды до конца бүтүргөнгө аракет кылчумун да. Анан сенин иштеген элеманттарыңа, кишилер эмеңе ошондой план жазып туруп, ошону бүтүргөнгө бүт күчүңдү бер деп дагы совещанияда айтат элем. Давайте жазгыла, бүгүн эмнени бүтүрүш керек, бул жумада эмнени бүтүрүш керек, бул айда эмнени бүтүрүш керек. Айда, жумада, күндө. Ошондо блокнотуңда жазып туруп карап турсаң, так эмнени да бүтүрбөдүм деп карап туруш керек да, блокноттучу, обязательно блокнотту. Даже кичинекей бизнес болсун, кичинекей эле жумушуңуз болсун, көп нерсе чыгат. Бош убакытта ушундай тренингдер, ушундай китептер обязательно окуганга, ошо
менде бөлүнүп турат. Үйдө окуган семья, үй бүлө жөнүндө китептер, хадистер, жумушта бизнес боюнча. То есть бөлүш керек да. Баарын үйгө алып барып койсоң, окуя албайсың. Бөлүп туруп, кичине времяң болсо дагы, жарым саат болсо дагы эки лист окуганга аракет кылыш керек да. Бизде айлана чөйрөмдү өзгөрттүм. Медицинага байланыштуу бар компания өнүктүрүүгө жардам берүүчү инсандар менен көп убакыт бөлүп жүрөм. Мен өзүм доктор болбогон үчүн мен көп докторлор менен сүйлөшөм, медицинада иштеген ошо кишилер менен көбүнчө жолуккум келет да. Азыр заманбапта эмнелер керек, эмнелерди дагы өнүктүрсө болот. Ошо көбүнчө менин окружение, айлана чөйрөм көбүнчө медицинада иштеген кишилер да. Жөнөкөй тойлорго барганда, маракелерге барганда, медицина тиеши бар инсандар менен жакын таанышууга аракет кылам да. Например, тойлорго да барсам, ким медицинада иштейт экен, ким доктор экен, ким жетекчи экен, мени тааныштырып койчу деп мен ушинтип, анан жанымда обязательно визитка алат элем. Визитка алып калсаң, обязательно бул киши сага чалат, же сен ага чаласың, и какой-то мамиле, бирдемке договор же дагы бирдемке болушу мүмкүн да. Ошон үчүн каяка барбасам, визитка обязательно жаныма алам, и брошюра, маалымат, компанияң жөнүндө маалымат обязательно. Анан атаандаштыруулуу конкуренттер, конкуренттер аябай көп мотивация бериш керек да. Аларды мен аябай карап, жана күчтүү жана алсыз жактарын изилдеп баштадым. Конкуренттерге карап, мен да ушундай болгум келет. Мен алардан дагы алардан да көтөргүм келет деп, алар менен ошо күчтүү тараптарын, алсыз тараптарын аябай карап турдум да. Мен кичинекей лаборатория болчумун. Азыр ошо чоң гигант лабораториялар менен бирде турам. Мурда карап, ушундайлар болсо, ошолорго жетсем экен, ушулар мени конкурент деп ойлосо экен, мени мондай чоң собраниялар болот, ошолордо мени чакырса экен, мен ошолор менен катышкым келет, мен алардан опыт алгым келет деп аябай тиледим эле, ушундай максат койдум эле. Азыр ошо чогуу собранияларда болобуз, чогуу сүйлөшөбүз. Конечно, алар конкуренттер, секреттерди бере албайсыңар, бирок алар эми опыту көп да, ошолордон ала аласың да, эмелерди, маалыматты ала аласың. Алардан дагы күчтүү болсоң, жакшы конкуренттер сени мактап, молодец, давай деп туруп, сени дагы мотивация беришет да. Анан 7-нчи болот, жан дүйнө интеллектимди эң жогорку даражага алып келгенде аракет кылдым. Ал эмне деген? Жан дүйнө интеллектими эң жогорку даражага алып келген аракет кылдым. Себеби бизнесте бир гана акча эмес, бир гана табуу акча эмес максат, бир гана акча табуу максат эмес. Мен ушул кыргыз элимдин оруну жеңилдеткене максат болгон. Чет өлкөгө барып, акча кетирбей жана убакытты өткөрбөсүн дегем. Ошого дагы чоң медицина тармагын проекттерин жазгым келди. Мен эмнеге 2014-тө Академия при президенте государство частное партнерство деген бөлүмдү бүтүрдүм. Мен онкологияда эң биринчи медицинаны онкологияда ачканым үчүн иммуногистохимия деген анализ бар. Ошолорду өтө зарыл болгонун изилдеп чыктым. Иммуногистохимия лабораториясын мамлекет менен чогуу ачыш керегини белгилүү болду. Аябай маалымат алгандан кийин мамлекет менен чогуу ачыш керек болуп калды. Бул аябай чоң тармак. Буну мамлекет менен чогуу жасаш керек. Мамлекет менен чогуу жасаса, бул государственное частное партнерство деп коет. Ошого анан мен 2012-2014 ошо Академия при президентиге тапшырам. Анан магистратураны бүтүп, степень магистра алам. Менин дипломум государственное частное партнерство в сфере здравоохранения. Ошондой теманы алам, дипломду, иммуногистохимическая лаборатория деген. Эми дагы аша элек, бул
максатым дагы эмет элек, бирок мен да үмүтүмдү үзбөдүм. Бул Кыргызстанга, онкобольнойлорго аябай керектүү бир анализ. Азыр эми чет өлкөгө жөнөтүп, логистический компания болуп чет өлкөлөргө жөнөтүп атабыз, Германия, Россия, Казакстанга. Бирок Кыргызстанда бул болсо экен деп мен дагы тилеп жатам. Мен үчүн бул аябай чоң максат да. Ушуга Кудай мени ушуга алып кел деп аябай аракет кылып атам, изучать этип атам. До сих пор мына Дубайга барып келдим былтыр. Дубайда конференция болду, ошо иммуногистохимия жөнүндө катышып келдим, маалымат алып келдим, аппараттарды сурап келдим. Ошо государствого азыр ошондой бир проект жазып атам. Эми Кудай буйруса болот деп ойлоймун. Ийгиликке жеткирүүчү лифт жок деген бар. Лифта к успеху не существует, нужно проходить ступени. Байдын эле баласы болбосоң, сразу эле жетекчи кылып коюп койбосо, ошо или сразу успешный компания болуп кичинеден баштап эметсең, конечно, бул каждый ступень өтөсүң да. Ийгиликке жеткирүүчү лифт жок, бүт тепкичилерди басым өткү керек. Бизнесте чектөөлөр жок. Биздин лаборатория түштүк региондо иштеп баштаганга чейин түштүк эли мен 2016-да март айында Ошко келем. Ошко келип лабораторияны изучать этем, лаборатория сфераны. Карасам, бир да лаборатория жок Ошто. Бардыгы Бишкекке анализдерди самолет мененби, машина мененби ташышат экен. Мен эртең менен учуп келдим, бүт дарыгерлерге барып сүйлөшүп, докторлор менен сүйлөшүп, маалымат алып, 2-3 күндө жасалат. 2-3 күндө жасалган анализ. Пациент 2-3 күндө өлүп калбайбы? 2-3 күндө күчөп кетпейби оору? Анан ошо изилдеп баштасам, ошондой проблема бар экен Ошто. Анан жок, мен анда филиал эмес, полноценный международный лаборатория ачам деп ошо эметтим да. Өзүм айттым, бияка полноценный лаборатория ачайлы. Эч жакка ташыбайлы анализдерди, самолет мененби да, машина мененби, без разницы как, но мен лаборатория ушакта Ошто болот деп мен ошондой чечим кылдым. Ошондо лаборанттарды эң кыйын ошо аппараттарды алып келип сатып коюп коесуң. Бирок персоналды үйрөтүш керек, окутуш керек. Ошондо мен Москвага цитология боюнча имени Герцена онкологический центрге цитология боюнча жибердим. Алматага, Бишкекке ошо местныйларды алдым. Бишкектен дагы бияка алып келдим. Ошентип өтүп 2 жыл бизге раскруткага, именно лабораторияны бутка тургузганга. Сразу мондай реклама кылбадык, потому что мен гарантия алыш керек элем анализге. Анализдерим 100% качествода, жакшы гарантия менен болсо, анан биз масштабный иштеп баштайбыз деп. 2 жыл мен окутуп аттым. Бир лаборантты жөнөтөм Алматага, бирөө иштеп атат. Ал кетет Алматага, экинчиси Бишкекке кетет, үчүнчүсү Москвага кетет. Ошентип окуп, аппараттарды кичинеден алып аттык. Биринчи полуавтомат алып аттык. Полуавтоматты үйрөнүп бүткөндөн кийин полный автомат алып аттык. Ошолорду алып туруп 2 жылда бутка турганда, анан уже биз массовый реклама, тендерлерге участвовать этип баштадык. Ошо до этого биз вообще бизге айтат да, силер жок элеңер го, антип эле сразу чыгып кеттиңер дейт. Биз фундамент кылып аттык. Биз лабораторияны аябай бутка тургузуп аттык. Потому что эң кыйын, эмнеге башка лабораториялар, такие как гиганты лаборатории, эмнеге ачпады Ошто? Хотя население аябай көп, Баткен, Жалал-Абад, Ош баарын алса, Өзбекстандан келет, Тажикстандан келет. Бирок эң кыйын ошол эме болду да, лаборанттарды үйрөтүшү, лаборанттарды таап. Анан биздин атыбыз чыгып, өзү Бишкектеги жакшы лаборанттар
бизге условия түзүп берсеңер, силерге келебиз иштегени дегенден биз Бишкектен да алып келдик лаборанттарды. Азыр бизде Турциядан, Россиядан, Бишкектен келген местныйлар да бар. Ошолор иштеп атат. Полностью семьялар менен, үй бүлөлөр менен көчүп келген. Бирөөсү уже квартира алып атат, бирөөсү ошо ипотекага квартира алам, уже Ошто калам деп атат. Эч качан Ошко келбегендер, эч качан Ошто жашабайм деп даже в мыслях не было. Азыр ошо мен Ошко эмнеге келип калдым, эмнеге калып калдым, мен келип изучать этсем, ошо күйөөм менен таанышып калдым. Кара Кулжадан болот, 6 жыл болду. Ошо турмушка чыгып калып калдым да. Мен изучать этип келсем, күйөөм менен таанышып калдым. Анан күйөөм менен ал келип Бишкекке, мен келем Ошко, ошентип атып турмушка чыгып, азыр мына экинчи бала күтүп атабыз. Кызыбыз бар 4 жашта. Ошо күйөөм экөөбүз, ошо күйөөм да финансовый аналитик. Азыр эми фирмабыз аябай чоңоюп, мага жардам берем деп, ошо мен биздин компанияга уже күйөөмдү бияка өткөрүп кетип атам да. А то билесиз го, муж и жена иштей албайт бир фирмада, бирок көрүп атат мен кыйналып атканымды. Плюс компания аябай көтөрүлдү. Ошого мен сага жардам берейин деп өзүнүн фирмасынан чыгып буйруса келип атат. Анан так, иш системасы, санариштештирүү, команда. Иш системасы. Ар бир бизнесте финансирование талап кылат. Эмгек жамаатынын структуризация кылгандан кийин ишибиз алга жылды. Ал эмне деген? Азыр ушунча IT системалар өнүктү. Мурда кол менен мен ошо 6 жыл келгенде баары эмеге жазып атты, журналдарга жазып, регистрация тиги бу. Азыр бүт программага санариптештирүү кылышты. Бул аябай человеческий факторду алып коет да. То есть бүт компьютер жасайт, компьютерду текшерип турсаң болот. Бирок ошо человеческий факторларды алат дагы, анан полностью бухгалтерияңды текшерип турсаң болот. То есть бир да тыйын жөн кетпейт, потому что бүт программага кылынган. Ошол кылгандан кийин менин дагы бизнесим көтөрүлдү да, потому что полный контроль болду. Америкага кетесиңби, Европага кетесиңби, билбейм, Лелеке кетесиңби, Баткенге кетесиңби, компьютериңди ачасың дагы, интернет болсо болду. Киресиң дагы полностью контроль кылып турсаң болот. Аяктан еще киресиң, азыр эме деп башташты, жана веб-камера деп. Жумуштабы, жумушта эмеспи? Ачасың, жумушта запись турат. То есть сотрудник жумуштабы, жумушта эмеспи, кетип калдыбы суранбай эле. Азыр ошого аябай өнүктүрүп атат фирмаларды, любой сферада, любой, только медицина эмес, аз карасам көп сферада ошондой эле болуп атыптыр. Мен үчүн вообще бул мен ойлойм, бул аябай жакшы деп бизге келген. Команда деген да, команда. Мен айтып кеттим еще до этого. Мен командамды окутуп баштадым. Не только лаборатория. Менеджерларды, бухгалтерияны, администраторларды ушу бизнес тренингтерге жөнөтүп баштадым. Анда бизде аз эле болчу 6 жыл мурун. Мен эмеге жөнөтүп баштадым. Алматыда көп эле, Бишкекте көп эле, Ошто аябай аз эле. Ошого жөнөтүп, булар көбүнчө айлык алат го, 1 айлыкка. Ушу айлыкка ыраазы боло беришет да. Мен айттым да, силер эмнеге ушу айлыкка ыраазысыңар? Силер дагы зарабатывать этишкерсиңер. Силер өнүксөңөр, окусаңар, визуализация кылсаңар, компанияда өсөт, силердин зарплатаңар өсөт дедим. Конечно, эменин любой сферага кетсе деле тренингтер иште берет, но мен өзүмдүн компаниямды айттым да эми. Анан очень важно команду создавать. Команду единомышленников деп коет го. Бир жолу мага бир психолог айтып берип атпайбы, тренинг коучу. Биз бир фирмага бардык дейт, директорунан сурадык дейт. Бардыгын сотрудниктердин идеология, целиңер бирби деди. Директор айтат экен, ооба, бир, целибиз да бир, идеологиябыз да бир,
визуализация, видение бүт бер дептир да. Сиз уверенсиңизби, билесизби, точнобу десе, ооба, билем дептир да. Давайте анда эме кылабыз дептир. Бардыгына листочке жазайлы дептир. Какое видение, компаниянын кандай рост, пару вопросов задавать этсең, бардыгы разный ответ берет экен. Жокчу. Директор шок болот экен. Аме булар каждый разный жооп берди го десе, сиз айттыңыз го, силердин видениеңар, силердин мышлениеңар, силердин целиңер бирде, бардыңкы башка экен го десе, мен сүйлөшпөйм да алар менен, мен мындай жумуш болуп атса билет деп ойлодум эле. Команда менен сүйлөшүп туруш керек. Только жаса, иште эмес. Сен эмне деп ойлойсуң, кандай, как тебя связывает с этой компанией твоя жизнь депчи, кандай ойлоносуң бул компания жөнүндө, кандай өзүңдү не көрөсүң бул компанияда, кандай көрөсүң өзүңдү, кандай статуста көрөсүң, видение кандай. Мен, например, тренинг өткөрөм, 1 айда 1, обязательно, мен чакырам, потому что мен руководитель, и так отдельно берем аларга сабак. Еще отдельно чакырамын. Коучту чакырам, 1 айда 1, 3 саат бизге тренинг өтүп кетет. Полностью областтарды. Бизде Баткенде бар, Жалал Абадта бар, бүт региондору бар. Ошолорго, медсестраларга бардыгына тренинг өтөт. Даже если бизде иштебей калса, ал сотрудник, башка жакка барса дагы, мен үчүн азыр биздин компания жөнүндө жакшы айтса дагы, мага дагы аябай эме да, мындай медиканада иштедим эле, анан медикана ушундай тренинг кылып эле, всякое может быть, күйөөсү может перевод болот башка шаарга. Компания жөнүндө жакшы эмелерди айтып турса дагы бизге аябай жакшы да, мындай как эмне деп коет эле, маалымат айтып турса бизге дагы для компании тоже ростко жакшы да. Азыркы биз азыр ошо командада мен аябай ыраазычылык билдирем өзүм командама. Биз 5 жыл иштегендер бар, 4 жыл иштеген бар, Бишкекте 10 жыл иштегендер бар. Биз уже бир семья болуп калдык, бирок дистанция кармаш керек обязательно жетекчи болгон үчүн. Бирок мен аларды окутканга аракет кылам да. Биздин мышлениябыз, алардын мышления, менин мышлением бир болуш керек да. Ошондо биз мындай жолду бир карайбыз да. Аларды окутпай өзүм эле окуй берсем, один поле не воин деп коет го, ошондой да. 2 киши болотпу, 1 киши болотпу, бирок сиз менен жакшы иштеп, сиз менен ошо компанияны чогуу көтөргөн болсо, ошо көтөрөм деп ошо аракет кылса, сиз дагы тренингке жибергенге аракет кылыш керексиңер да. Бул очень важно. Тренинг не только мындай өзүнүн сферасы менен, но и мындай мотивационный да, ушундай тренингтерге. Анан өнүгүү биз азыр полноценный лаборатория, дарыткандыктоо лабораториясы, бүт анализдер жасалат, 500 түр, 80ден ашык пункттарыбыз бар Кыргызстан боюнча. Анда азыр биз проект бир өзүбүздүн зданиябызды куруп атабыз. 6-7 этажный здание, цоколь менен 6 этаж. Ошолорду проекттерди өттүк. Эми ошо июнь айында ошо курууга эметебиз. Биз арендада отурчу элек, арендалардын баары көбөйдү. Анан өзүбүз уже көбөйүп, фирмада көбөйүп, лабора эмелерибиз дагы иштеген персонал дагы аябай көбөйүп, плюс биз эме деп медикана клиник деп постковидный, плюс реабилитация, азыр реабилитацияга аябай көңүл бурдук. Швейцариядан аппараттарды алып келдик, анан медицинасына. Ошо медицинасына кылдык Ошто жок эле. Ошо храптарды лечить этип атабыз, түнү уктап алгандарды лечить этебиз.
Швейцариядан эксперттерди алып келдик, врачтарды алып келдик. Биздин врачтарды, докторлорубузду үйрөттүк, аппараттарды алып келдик. Ошондой өнүгүүлөр болду. Ошо 6 жыл Ошто, 5 жыл, 10 жыл Бишкекте онкологический. Ошо онкологическийге азыр иммуногистохимия лабораторияны максат кылып атам жасаган. Ошто өзүбүздүн мааракебиз, өзүбүздүн зданиябыз болсо по международному стандарту деп коет, ISO стандарт алганга аракет кылып атабыз. Ошо Узбекистандан, Казакстандан, Тажикстандан келип бизге дагы дарыланып, биздикилер аларга кетип атпайбы? Ошо алар бизге келсин деп ошондой проекттерди жазып атабыз. Ошо бир максатта эмес, максаттар каждый 2 жыл, каждый 3 жыл обновляться деп дагы вперед кетип атабыз. Ошо командама чоң ыраазычылык билдирем. Ошо командаң жакшы болсо, мындай фундамент, то чоң ийгиликтерге жетесиң да. Анан ошо 10 жылдык опытымды сизге айтып кетейин дегем. Ошо дагы суроолор болсо мага анары же суроолор болсо айткыла. Мен ошо кыскача өзүмдүн эмемди айтып кеттим. Ошо 10 жыл мурун 2012-де баштагам. Азыр ошо 10 жыл болуп калды уже. 10 жылдын кратко да. Чоң рахмат. Гүлжан айым, абдан кызыктуу. Негизи сиз өзүңүз медик болбосоңуз дагы, доктор болбосоңуз дагы ушу медициналык тармакта иштегениңизге абдан таң калыштырды да. Анткени көбүнчө ошондой өзүнүн специальность менен кетет го. Бул деген кандайдыр бир оор дагы болуш керек. Көп нерсени именно сначала билбесеңер, эң башынан билбесеңер дагы аябай оор болуш керек. Сиз аябай азамат айым экенсиз. Анда биякта чатта суроолор келип жатат. Жанагы сиз айтпадыңызбы, өзүңдүн ишкерлерге ошо бизден иштеген коллегаларыбызды окутууга жиберем депчи. Ошо биякта Пардакан айым сурап атат, окуулардын акчасын ким төлөп жатты дейт да. Мына айтып кетейин. Биздин лабораториябыз, вообще биздин компаниябыз эмнеге да көтөрүлдү. Биз аябай көп семинарларды, конференциялар өткөрөбүз. 5 минутка чоң конференцияларды классик отельде көп снимать этебиз. Университет бар чоң Ошто. Докторлорго аябай медицина бул аябай чоң тармак да, аябай чоң. А лаборатория дарткандыкта анын вообще фундаменти да. Анан ойлойт да, например, пациенттер ойлойт, врач, доктор баарын билет депчи. Доктор өзүнүн сферасын билет, калгандар дагы көп да. Мына ковид болду, ковидти ким билди? Докторлор кантип лечение кылабыз билбей калды, потому что бул аябай чоң тармак. Биз аябай көп конференцияларды аябай көп беребиз да, врачтарга жардам беребиз. Интерпретация деп коет. Анализди интерпретировать этип билиш керек да. Ошолорго биз аябай көп көңүл бурабыз. Например, бир конференция гинекология болду. Цитология деп, бул гинекологияда берилет. Там современные методы онкологии, диагностики в онкологии, постковидный деп Талант Сооронбаев, Марат Бекович келип, главный пульмонолог. Именно кайсы анализдерди давать этиш керек, кантип интерпретировать этиш керек. Ошолордун баардыгын биз беребиз да. Анан кийин биз акчаны бул зависимо тренингке ким төлөп атат деп ататпы? Эме сотрудниктергеби? Ооба. Сотрудниктерге мен өзүм төлөп аттым. Мен сотрудниктерге, потому что Алматага барыш, представляете, да, канча акча кетет? Канча акча кетет? Жол кире, анан аякта отель снимать этиш керек, анан кийин ал конференцияга киргенге эле канча акча кетет? Мен өзүм төлөп аттым. Мен көрүп аттым, бул сотрудник, бунун будущий бар. Мен карайм да, бунун мотивациясы болуш керек. Балдары болуш керек, күйөөсү болуш керек, же аялы болуш керек. Анан аракет кылат да, аракет кылганды карап,
бул жакшы аракет кылып атат деп туруп, анан мен полностью мени оплачивать этчим. Вот. Только вот Москвага барыш керек болчук пандемия карата. Москвага барыш керек болчук. Мен айттым, силер жол кире төлөгүлө өзүңөр самолет. А отель 5 күндүк конференцияны мен өзүм төлөп берем деп. Пандемия болуп барбай калдык да. Түшүнүктүү. Гүлжан айым дагы бир суроо болуп атат. Зарема айым сурап атат, баштапкы стартап акчаны кандай эле дейт. Мен до этого айттым го, мен биринчи медицинский туризм ачам деп жүрдүм да. Эже менен чогуу. Мен Турцияда стажировка өткөм да, больницаларда. Анан кийин андай спрос болбойт экен, аз эле киши барат экен, кымбат дегенден мен изучать этип баштаганда ошо лабораторияга келдик да, онкологияда. Ошондо мен бизнес план даярдадым. Мен бир байкем доктор эле. Анан айттым, сен мага кичине маалымат бер, мен врач эмесмин да дедим. Доктор эмесмин да. Сен мага маалымат бер, бизнес план жасайлы дедим. Анан бизнес планды жасап, алып алып, мен каякта иштедим, каякта окудум, ошолорго барымдым. Мага бир саат убакыт бергиле, мен силерге бизнес план берейин дедим эле, сонун проект, если макул десеңер, ишке ашыралы депчи. Анан ошентип мен эметип жүрдүм. Ошо бизнес проектти предлагать этип жүрүп, анан кийин Кыргызстандан бир эже, анан Турциядан 2 киши көрөлү, макул Бишкекке келели деп келип, ошо Накен Касич менен жолугуп, мен встреча организовать эттим. Анан местаны көрүп, онкологический эмени действительно лабораториясы мындай начар эмеде болгон үчүн, анан макул баштап көрөлү деп, ошо үчөөбүз баштаганбыз да. 4 киши баштаган. Жакшы. Бардаккан айым анализ эле эмес, дарылануу да барбы дейт силерде? Ооба, бизде Медикана клиник деп 2020-да ачылды. Реабилитация медицинасына, постковидный медицина, диагностика легких. Анан бизде самый лучший гастроэнтеролог иштейт, Гүлнара Төлөновна. Ошо терапия дагы бар да. Полностью комплекс келесиң. Биринчи карайт, неге жалобаң бар. Анан ошо карата, жаткырат да. Бүт палаталар VIP. То есть условияларды аябай жакшы кылганбыз, ремонт, ошолорду жакшы кылдык да. Жакшы. Биякта дагы Айнура Талипова айым колун көтөрүп атат, суроосу бар го. Айнура айым бизде бизнес айым программасында азыр окуп жатат. Айнура айым, анда микрофонуңузду жандырып, сурооңузду берсеңиз анда. Саламатсыңарбы? Менде мындай суроо эле да. Ошо жанагы коллективди, ошо жумушчуларды окутабыз деп атпайсыңарбы? Ошондой тренингтерге жибергенде биз деле азыр көп тренингтерге жиберсек барышпайт да ушу такырчы. Ар кайсы шылтоон айтып эле такыр ошо чындыгында эле на одной волне сүйлөшсөң жакшы да. Бизде мени кызматчылар мененчи чогуу. Ушуну кандай кылып ошо кызыктырсак болот, ошо именно ошо тренингтер боюнчачы биздикилер деги эле барбайт. Билбейм, эми, конечно, мен мындай өзүм мнениямды айтайын, андай сотрудник болуп туруп, сиз жөнөтөм десеңиз барбайт десе, анда иштетпегиле. Потому что менде андай случай болбоду. Мен айтам, сага тренинг керек, сенин мышлениең акча. Так не пойдет деди. Да, у всех проблемы, Кимде проблема жок? И көбүнчө финансовый проблема. Анан кийин акча, ради денег иштесең эчтекеге жете албайсың дедим. Мен сенин мышлениеңди менять этиш керекмин дедим. Сен башкача ойлош керексиң, более масштабно ойлош керексиң. Акча келет. Мен только акча жөнүндө ойлосом, мен мындай деңгээлге келбейт элем. Давай окуйсуң дегенде, конечно, все. Тем более мен төлөп атам бардыгы. Ал только тамак ашына төлөйт, калгандары бүт бекер да.
Даже мен алар менен чогуу барчым. Давайте менен чогуу барасыңар депчи, чтоб я была уверена, что алар кечке отурат, потому что конференциялар, особенно Казакстанда, с утра до вечера да, 10-до башталат, түнкү 10-до бүтөт да. А мен до конца отургула деп алар менен чогуу барчым. Билбейм, андай сотрудник болсо, не знаю. Самый плохой сотрудник, который не хочет обучаться. Мына мен мону коюп койдум го. Адам өлгөчө билим алыш керек деп. Образование человека завершается только с его смертью. Ошону үйрөтүш керек башка, что обучение. Только обучение мен өнүгөт кишичи, обучение жок, өнүкпөйт. Это уже приговор, да? Чоң рахмат. Рахмат. Жанар айым сурап жатат, диабет менен ооругандардын болезнь конечности анализдер дейсиңерби дейт. Билесиңерби? Анализ дейсиңерби дейт. Конечно, бизде 500 түрлүү анализ жасалат. Каждый аппаратты Рош, бизде Рош деген аппарат и Магниум деген аппараттар бар. Рош бул Феррари машина, билесизби? Ошо Феррари машинандай Рош да. Бул самый лучший аппарат, ошолорду мен Европадан алып келгем. Ошо 500 түр анализ жасайбыз. Самое важное, билесизби? Мына самое важное подготовка к анализу. Преаналитика, постаналитика, аналитика деп коет да. Сен даярданып, эмоцияң даже. Представляете, вот гормон бар го, щитовидный гормон. Жан талашып, эртең менен туруп деп лабораторияга кирип, кан алагылачы, мен жумушка кечигип атам десең, анализ туура эмес чыгат. Всё. А биз албайбыз, айтабыз, отургула, 10 мүнөт эс алгыла, болбойт андай. А мындай анализим жакшы чыгыш керек, анализим туура чыгыш керек деп дары ичпей, еще кээ бирлер бар, спиртной ичип алышат, эртең менен сигарет чегип алып туруп сдавать этишет. Анан айтат, туура эмес чыгып калды. А биз иногда сурап калат кыздар, иногда сурабай калат. Эми өзү тапшырган киши өзүнүн канын берип атпайбы? Өзүнүн здоровьясы да. Буга мындай биз ошолорду даже беребиз конференцияда. Биз аябай суранабыз докторлордон. Сураныч, анализге жөнөтүп атсаңар, же анализ тапшырыш керек болсо силердин пациентиңерге, пожалуйста, даярдангыла, даярдап бергиле. Жөн жок эле жибербегиле, бар анализ сдавать эт, как будто барып туруп картошка сатып алгансып да. Бул картошка эмес да. Ошону биз түшүндүрөбүз. Международный лаборант, международным уровнем аябай чоң специалист келди. Ошол моментке аябай көңүл бурду. Айтты, 70% точность анализа зависит от подготовки пациента к сдаче анализов депчи. Ошону дагы обязательно билиш керек да. Биз постоянно ошого тренингде өтөбүз да кыздарга. Медсестралар деле киши да, унутуп калышы мүмкүн. Туура эмес чыгып калат. Туура эмес чыгып калган, силер туура эмес жасадыңар дейт. Биз Бишкекке ташыбайбыз, биз Ошто жасайбыз. Биздики как туура эмес болуп калышы мүмкүн. Аппараттарыбыз жакшы. Потом изучать этип баштасак, түнү арак ичип алыптыр, же сигарет чегип алыптыр, же настроениясы жок күйөөсү же аял менен эртең урушуп кетип келип, аны это все влияет. Выхлоп гормонов это очень влияет на анализ. Гүлпар айым биякта сурап жатат, крапты дарыласа болобу, результаттар кандай болуп жатат дейт. Крапты кантип результаттары кандай болуп жатат? Биз Швейцария планыңызда выездной иш-чара болобу дейт. Правильно, очень хороший вопрос. Храпты лечим выездной, только выездной. Или можете у нас заплатить за палату. Ночью келесиз дагы, же биз барабыз силерге, аппаратты коебуз. Аппарат бар, диагностика, Швейцариядан алып келдик. Уктаганда полностью всю ночь изучать этет. Анан биздин бир докторубуз барып туруп, ал аппаратты алып келет дагы, аяктан бир лист чыгат. Ал лист Бишкекке жөнөтөбүз, листти. Специалист Бишкекте. Сүрөткө тартып туруп жөнөтөбүз, ал заключение жазат. Да, правильно. Можно и дома, а можно и жок, мен тынч жаткым келет, там балдарым кичинекей же үйдө көп киши бар. Мен сиздин палатаңарга эле жатып, мени ошактан бир ночь эле жетет да, түнү эле, бир түнү. Чтобы выяснить храп. Да, правильно.
Хорошо. Эми Зарима айым сиз негизи жартысын айтып кеттиңер. Ошо Зарима айым деген инвестиция грант алдыңар беле деп сурап атат. Да, грант алганбыз, вот именно санариптештирүү деп айттым го, мынакей. Буну бизге, например, бул мен үчүн кымбат болчу да, мындай программа койгонучу. Бул программа $200 болчу бир айда. Бир айда каждый месяц $200 төлөйт элең. А мен $200 айына деп аябай жаман болдум да. Анда особенно ош эми көтөрүлүп, эми айттым го 2 жыл обучение кылдык деп. Анда андай доход жок эле, аз эле болчу. Анан кантип $200 төлөйм деп туруп, анан Европейский банк развития бар го, ИБР. Ошо мага айтып калышты. Письмо жазгыла, заявка жазгыла деп биз өтүп ал заявканы 5 жыл ушу программаны бекер колдондук. 5 жылдан кийин мына биз 6 жыл болуп калды. В прошлом году бүттү да, бүтүп уже төлөп баштадык. 6000денби, 6000ден төлөп баштадык да. Зато 5 жыл как раз раскруткага сага аябай жардам болду да. Аларга да жакшы, грант төлөп берет аларга. Бизге жакшы, биз колдонуп калдык 5 жыл. Ошондой да аябай грант. Азыр экинчи грант биз чоң проект кылып атабыз, ошо проектке бизнес-план. Бизнес-план жазган тоже аябай профессионалдар керек. Бизнес-плангачы өзүң мен жазгам, кичинекей эле жазгам ого. ПЦР лабораторияга жана путешествие без ковид, ковидке аппарат аябай кымбат, $60,000 турат. Анан кийин ошого проект жазгам. Бизнес-план анда кичинекей болчу. Азыр чоң бизнес-план. Ошого ИБРга да заявка азыр жазып атам. Мага бизнес-план менен жардам бергиле деп. Бир жолу алсаң, экинчи жолу уже рассматривать этет да. Потому что сен бир жолу алдың да уже. Түшүнүктүү. Биякта Алтынай Калдыбаева айым суроо берем деп колун көтөрүп жатат. Анда микрофонуңузду, видеоңузду жандырып сурооңузду сурасаңыз. Мен кичине ооруп жаттым эле. Микрофон видеону жандырбай эле коеюн э. Ишиңизге ийгилик, аябай ийгиликтүү айым экенсиз. Ушул боюнча дагы сурайын дегем, ийгиликтердин немеси боюнча. Сиз азыр жана кыйынчылыктарда блокнотко жазып, күнүмдүк эмемди блокнотко жазам деп жатпайсызбы? Мисалы үчүн ар кандай 1% калганда да ошого туруштук берип, ишиңизди алып кетсиз да, күчтүү айым экенсиз да. Ушундай нерселер до сих пор эле азыркы учурда деле болобу, сиздерде кыйынчылыктар, ошол моментте сиз кайсы мотивацияны өзүңүзгө колдоносуз? Баягы сизден сабак алып үлгү болуп калгандайчы бизге. Кыйынчылыктарда өзүңүзгө кайсы мотивациялар, кандай мотивацияларды өзүңүзгө колдоносуз да? Рахмат, чоң рахмат. Жакшы суроо экен. Сиз билесизби, жумуш эч качан бүтпөйт, проблема да бүтпөйт, эч качан. Кыйынчылыктар, вообще мен хадистерди да окуйм. Кудай кыйынчылыктарды баарына бере бербейт экен да. Ошо кыйынчылыктарды кантип өтсөң, ошондой дагы мындай көп нерсе, жакшы нерселер болот экен да. Мындай кыйынчылык, анан жакшы, кайта кыйынчылык. Бизнесте эч качан оңой жол болбойт да, эч качан. Мен мынтемин. Мен цель коем, максат коем. Жана закон Паретто, закон Паркинсона дедим го. Срок коем, ал цельге жетем, өзүмө мотиват эме кыламын. Гормон дофамин деген бар, билесиңерби? Өзүмө ой молодец, ушугу максатка жеттиң, баарын кылдың, жеттиң, молодец деп туруп, например, машину могу поменять. Могу пойти спага могу сходить. То есть мага ушугу гормон дофамин керек да мозгума, который бы сказал, жакшы экен, ушинтип цельди өтө берсең, каждый цельди, цельдерди өтө берсең, сага ушундай поощрение өзүмө кылам да, мындай. Да, бир туугандарга, апаңа, там үй бүлөңө, өзүңө эмелерди сатып ошого иштейсиз да, бирдемке кылгыч. Чисто өзүмө мондай
дофаминим болсун деп барып там, например, биз мына аябай жакшы показатель кылдык декабрда. Күйөөмө айттым, давай эмеге Дубайга барып эс алып келели дедим, жаңы жылда дедим. Кандай сүйүндүм мен, мозгум айтты, ой молодец, дагы кандай целдер бар деди. Анан мага менин мотивациям, мен сизге айтып кеттим, эң мыкты, эң жакшы на высшем уровне турган дарк аныктоо лабораториясын болгум келет да, Орто Азияда, не только Кыргызстанда. Бүт ISO стандарттан, мен үйгө ISO стандарт деп чоң мондай сертификат илип койдум. ОСО Бэмэн Групп, Медикана Плюс, ОСО Медикана ISO стандарт получил деп, мынча жылы алды деп туруп, Спальняга киргенде, эми көп нерсе бар, эми ошону айтып атам да, ошону карап туруп, мен ошонун деңгээлге келгим келет да, лабораторияны аябай көтөргүм келет. Мондай Турцияда болсоңор, лабораториялар укмуш да, ой вообще, мен ошо лабораториялар көрүп, меники да ушундай болот, Орто Азиянын эң мыкты лабораториясы болот деп, менин үчүн ошого. Анан бул бизнес, бул азарт да. Азарт в хорошем смысле азарт дейм да. Мындай командаң сплоченный болсо, командаң сонун болсо, командаң үй, машина, ипотекаларын жаап атса, кандай мотивация? Сен уже назад пути жок. 3-4 балдардан бар, особенно Ошто 3-4, минимум 3 баладан бар. И все бүт семьясын биздин фирмадан багып атышат да. А какое я право имею сдаваться? Я хочу еще лучше. Мына квартира алышты, машиналарды алышты, Гүлжан Молдокадыровна ушинтип иштеп, ипотекага квартира алдык, мындай алдык, акча чогултуп алдык, машина алдык деп айтса, ушундай мен мындай мен үчүн аябай мотивация. Мен менен күнү түнү иштеген менин сотрудниктерим ушундай мындай счастье да, бул бакыт да. Ошентип айтып атса, сен дагы иштегиң келет да. Это тоже один из дофаминов. Бизге аябай благодарить этишет да, Гүлжан же ушу бизге эме ишенгениңиз үчүн, бизге ушундай тренингтерге жөнөткөнүңүз үчүн, бизге ишенип, биз менен ушу, конечно, каждый сотрудниктин характери бар да. Характери бар. Анан сүйлөшөсүң, аны менен психолог болосуң. Мындай бар, характери начар, бирок профессионал да. Анын эмесин, характерин түздөгөнгө аракет кыласың. Мындай болбойт депчи. Ошо, так что мотивация менде аябай көп. Это командада. Это мои свои амбиции. Дагы бир сурам бар да, аффирмация колдоносузбу? Аффирмация? Аффирмация деген, сиз мисалы эртең менен туруп алып айтып атпайсызбы? Мен мындай жакшымын, мен мындай деп жана визуализацияда кылам дедиңерби? Эми мен көбүнчө эме да. Намаз, мен айтам бардыгыңачы, депрессия болуп атам, тигиндей болуп атам дегенде мен айтам, намаз оку. Намаз оку, Кудайдан тиле. Вот мен айтып кетейин, менин 2 эмем бар, мугалим да. Окуучу даяр болгондо мугалим келет дейт го, насатчылар. Менин насатчылым апам өзүмдүн аябай строгий, в то же время лояльный, аябай жардам берет мага, балдарды да караш керек да, жардам берипчи. Анан Шамиль Аляудинов аябай 3 жыл болуп калды го. Ушулардын курсуна барам, окуйм китептерин. Анан мен мындай Шамиль Аляудинов айтат да, 100% дейт, иштегиле дейт. Өзүңөрдөн келген күчүңөрдү койгула дейт, калган Кудайга ишенгиле, Кудайдан тилегиле дейт да. Мен еще до Шамиль Аляудинова ошентип кылчумун да. Ал айткандан кийин вообще мага эме болуп калды. Мен намаз окуп, Кудайдан тилеп, эртең менен жатарда Кудай мага жардам берчи, эртең жакшы кишилер менен жолугайынчы, Кудай мага ушул
например, проектти бүтүргөнгө жардам берчи, мен аракет кыламын, колуман келишин баардыгын кыламын деп анан бүт илип койгом. Например, азыр жаңы проект здание, өзүбүздүн зданиябыз, арендадабыз да азыр. Анан ушундай здание кургум келет, ушул жакта каждый сотруднигим кабинети болсо, эметип карап визуализация кылам да. А так только Кудайга ишенем, анан өзүмө ишенем. Вот, анан команда дагы, они же разные. Звездный болезнь ооругандар да болот. Биз айттык го, звезданулся деп коебуз да. Мен аларды кармабайм. Хоть канча жыл окуттум, эметтим. Если звезданулся, бул уже все. Мен айтам, все. Иштен чык дейм да. Иштебе деп. Анан ыйлап келишет. А мен айттым, это самая страшная болезнь, звезданулся. Кудайга ыраазы киши болгон, Кудайдан корккон киши эч качан звездный болезнь оорубайт. Эч качан. Кудайга ыраазымын. Эртең муну иш жок кылып калсам, мен үй бүлөм кантип багам дегендер звездный болезнь менен оорубайт. Мен биринчи эме кылам, айтамын. Так, сен что-то звездный болезнь ооруп баштатасың. Так, мен сени предупреждать еттим дегенде. Хорошо, өзүнө келсе, ладно, иштей берет. Мен бир айттым, эки айттым, все, потом уже айтам, заявление жаз, кет дедим. Ыйлап башташат, бирөө ошондой болду. Бирок кичине дагы мондой кылыш керек да. Баары бул дагы эме да, вирус да. Баары ооруп кетсе, анан кийин сен кайсы максатыңа жете албайсың да. Ошого мен Кудайга ишенген, Кудайга ыраазы болгон. Кудайга ыраазы болсо, сага да ыраазы болот да. Ошондойлорду көбүнчө ошондой эмени карайм да, өзүмө караштуулардычы. Анда Гүлжан айым, негизи биз өзүбүздөн чектелген саатыбыздан ашып баратабыз. Анда эң бир суроону сизге сурап берсем, акыркы суроону. Сизге аябай таасир берген китеп, анан кийин чатыңызга көп мындай суроолор бар экен, жана храп боюнча, дагы башка анализдер боюнча. Мүмкүн болсо сиздин ошо жана лабораторияңыздын телефонун чатка жазып койбойсузбу? Анда ошондой суроолорду, анда ошо сиздин лабораторияңызга чалып билсин. Азыр болсо ошо сизге аябай таасир берген китеп жөнүндө айтып койсоңуздар. Ооба, биринчи мага таасир берген китебим бул «Магия утра» деген китеп бар. Азыр мен көрдүм, бүт жакта эле сатып атыптыр. Мен өзүм китепти окуган жакшы көрбөчүмүн да. Анан окугула китеп эмне эле кечке эле баары эле китеп оку дей берет. Макул, эми окуп көрөйүнчү деп ошо «Магия утра» алгандан кийин бүттү. Я не остановилась. Это где-то 8-9 жыл мурун болчу да. «Магия утра» аябай мага жардам берди, потому что тиги аябай сонун нерселер жазылып турат. Все начинается с утра дегенчи. Анан экинчи китебим меники Шамиль Аляутдиновдун китеби «Финансы триллионера» деген китеби бар, мындай сары. И триллионер думает деген бар. Вот триллионер думает, это очень важно. Анан ошо экинчи китеп, үчүнчү китеп азыр триллионер слушает дегенди окуп атам. Думает, анан финансы, ошо «Магия утра», ошо 3 китеп мага аябай жардам берди, аябай. Аны еще эч кимге бербейсиң. Өзүң столуңда туруш керек, улам окуп туруш керек. Вы не думайте, бир жолу окуп туруп болду деп. Жок, аны дайыма окуй бересиң. Меники «Магия утра», триллионер думает, «Финансы триллионера», хадисы, азыр хадис окуп баштадым. Хадистерди дагы балдарыма да үйрөтөйүн деп хадистерди. Вот, эми триллионер думает жумушта, финансы жумушта, хадиси менен «Магия утра» үйдө да. Чоң рахмат. Гүлжан айым, анда сизге абдан кызыктуу өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшкөнүңүзгө чоң рахмат. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Анда өзүңүздүн чоң ыраазычылык билдирем. Анда чатка жазып койсоңуздар өзүңүздүн телефонуңузду, диагностикалык лабораторияңызды жазып койсоңуздар, анан башка суроолорду катышуучулар ошол жака чалып билип алышат. Мында ортосунда демонстрация экранынын астында чат деп турат. Ошо чатка жазып койсоңуз. Чат. Азыр жазам. Что жазылбай жатат го? Мынакей.
Жок, жазылбайт. Анда мага айтсаңыз мен бияка жазып берейин. Мына. Ага. Всё. Мгм. Мынакей. 0552 77 71 52 экен анда, Ага. Демек анда ошол жака чалып, деталдуу сурасаңыздар болот. Анда Ооба, баарыңыздарга жакшы күн болсун бүгүн. Орозоңор кабыл болсун, ким кармап атса. Гүлжан айым, чоң рахмат. Кийинки дагы келечекте койгон өзүңүздүн визуализация кылган максаттарыңызга жетиңиз. Кудай буюрса өзүңүздүн ошо зданияңызды өзүңүздүн ошо 7 кат здания кылабыз деп атасыз, ошого жеткендей болуңуз. Анда чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Рахмат, чоң рахмат. Чакырганыңызга. Жакшы туруңуздар. Жазып тургула мага, мен отвечать этип турамын. Ага. Чоң рахмат анда. Ага. Сейчас. Чаттагы кимдин номери болду экен? Лабораториянынбы же Гүлжандынбы? Лабораториянын. Рахмат. Анда ошо Фейстан демек карадым. сиздин Фейстан сиздин почтаңарга шилтеме кетет. Ошо шилтемеден ошо бүгүнкү вебинарды баалап койсоңуздар. Чоң рахмат, жакшы туруңуздар. Албетте. Силерге да чоң рахмат, уюштуучулар. Абдан сонун маанилүү. Чоң рахмат сиздерге. Мареке, сизге да чоң рахмат. Жакшы туруңуздар. Чоң рахмат.